Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ушул жылдын 2-3 мартында Казакстан Республикасына биринчи мамлекеттик сапар менен барат. Бизде Казакстан менен кызматташтык деңгээли жогору жана иш жүзүндө бардык чөйрөлөрдө эки тараптуу жана көп тараптуу өз ара кызматташуунун оң динамикасы бар. Биз Казакстан Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди мындан ары чыңдоо максатында көздөйбүз. Алдыдагы сапардын алкагында мамлекет башчысы Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара аракеттенүүнүн мындан аркы келечегин талкуулайт. Сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев, парламенттин мажелисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин жана премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушат. Соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн эске алуу менен сапардын жүрүшүндө Казакстандын ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушууда каралган.